Азыркы келишпестиктер качан жана кандай шартта көчүрүлөдү? Жаштардын арасында динибизди үйрөнүүгө кызыккандар көбөйүп барды. Алар өзгөчө шартта тарбияланып өсүшкөн эле. Башка заманда, башка шартта чоңойгондуктарына байланыштуу өзгөчө пикир жүргүзүүлөрү да табигый абал эле. Алар журтубузга чет элдерден келип таалим, тарбия алган айрым мусулман жаштар менен маекте болуп, кээ бир жаңы китептерди окуп таасирленишти. Ошол чет элдик мусулман жаштар албетте динибизди мыкты биле турган аалымдар эмес эле. Балким илим талап кылуучулардан болушуп, түрдүү социалдык, фыкхтык жана башка агымдарга таандык кишилер эле. Алар биздин журтубуздан тапкан жаңы досторуна ханафи фыкхынан эмес, өздөрү билген ислам таалиматтарынан, өздөрү мүчө болгон уюм же тайпанын пикиринен келип чыгып сүйлөп беришет эле. Алар алып келген китептер да биздин адамдар үчүн чоң жаңылык болчу. Адатта ал китептер белгилүү убакытка, коомго жана маалым максаттарды көздөп жазылган болот. Бардык убакыт, эл, шарт үчүн дал келе бербейт. Бизде бул маселенин ошол назик тарабы түшүнүп жетилбеди же түшүнүп жетүүгө аракет жасалбады. Экинчиден, аталган абалды түшүндүрүүнүн мүмкүнчүлүгү да жок эле. Исламды үйрөнүүгө такыр тыюу салынган болуп, бардык нерсе жашыруун эле. Мындай абалда ким эмне кылып жатканын билбей калуусу турган кеп. Элдин арасына жаңы пикирлер, ар түрдүү кептер, сөздөр чыга баштады. Албетте, ошол жаңы пикирлерге жана кеп сөздөргө жооп кайтаруу да жүзөгө чыкты. Бул учурда алдыңкы муундун уламалары менен жаштар ортосуна кээ бир түшүнүктөр боюнча пикир келишпестиктер пайда боло баштады. Каза тапкан мусулмандар үчүн Куранды баштан акырына чейин окутуп, собун багыштасак болобу же болбойбу? Бирөө келсе, олтургандар ордунан туруп күтүп алышканы дурусбу же турбай койсо да болобу деп айтылган сөздөрдөн башталган өз ара тартышуулар акырындык менен чоңоюп кетти. Арада уруш жаңжалдар, бирин түрдүү жолдор менен айыптоолор көбөйдү. Сен жактоочусуң, сен андайсың, сен мындайсың деген айыптоолор келип чыкты. Устаттар баш болгон келишпестиктерге шакирттер да кошулду. Ал ак китеп окуп молдо болгон, бул сары китеп окуп молдо болгон деген сөздөр таркалды. Элибиздин арасында диний илими бар, өтө аз сандуу кишилер да үчкө бөлүнүштү. Биринчи тайпадагылар эски усулду бекем карманган кишилерден эле. Экинчи тайпадагылар болсо жаш молдолор намы менен аталышат эле. Үчүнчү тайпадагылар расмий уруксат менен иш алып баруучулар деп аталышат болчу. Жогоруда аталган 3 тайпанын тең өзүнө дал келе турган касиеттери бар эле.